Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone. Бизнес класста 12 саат промокод менен канча иштесе болот? Азыр көрөбүз. 20 миңге жетемби же жетпей каламбы? Бул мен акыркы сменам бизнес класста. Негизи эле таксини токтотуп атам. Эмне себептен аны дагы айтам видеодон жүрүшүндө. Андыктан менен болуңуздар. Сөздү көбөйтпөй, жумушту баштайлы. Так, достор, машина BMW жылы 2019. Өтө жакшы машина экен, мындай состоянияда машиналар бизнес класста жок. 70 миң пробег. Германиядан жаңы келген, комплектациясы боюнча средний комплектацияда, люк бар и камера задний вид бар. Так, эме боюнча көргөзүп кетейин. Белес паркы менен иштейм. Биздин паркка кошулууга 2%тен, эгерде самозанятый кылып кошулсаңар, парковый самозанятыйга 1%. Вывод моментальный. Так, азыр күйүп атат. 2,5 коэффициент күйүп атат. Өтө жакшы. Бирок пробка 8 балл дейт. Жумушка чыгып 1-2 заказ кылалы, анан 1-2 заказдан кийин 12 сааттык промокоддор бар. Ошолорду күйгүзүү менен көрүп атасыңар. Иштеген заработокто таксиге чыкпай калдым акыркы убактарда. Так, 19-май иштегем, акыркы жолу ошодон бери иштей элекмин. Демеге промокоддорду көргөзөйүн силерге, кандай промокод бар экенин көрөлү. 2 промокод бар, бирөө 1 августка чейин, бирөө 19 июньга чейин экен, ошо 19 июньга чейин колдонуп коюш керек го деп ойлоп атам. Так, заказды күйгүзүп туралычы, күтүп кандай заказдарды берет экен. Машина таза, суулардын бардыгы бар, зарядка бар, и бензин бар. Так, үйдөн чыгып 12 километр айдап келгем. Ленинградкада турам. Ленинградка МКАДтын кесилишинде чото бул жакта заказ жок. Жаңы эле проводник берген. Демени көргөзөйүн силерге приоритетти. Парковый самозанятыйга плюс 5 балл берет. Золото плюс 3, рейтинг 4.95ке плюс 4 берет, экспертке плюс 3. 19 жылкыга год выпуска автомобиль бербейт экен. Детский кресло фотоконтролдон өтүп койдум. Бир астан кийин заправка кылып коем. Ошондо азыр 15, 18 болот, 20 кылып койсом болот да. Мен рейтинг 4.99. Так, Белес паркы менен иштеп атам. Активность 27. Так, заказ алдым Химки совхознаядан. 10 минут 6 километр подача 1.84 коэффициент менен алдым. Азыр байкайлы, бул кайсы жакка барат экен. Мен ойлоп атам, центрге барат окшойт депчи. Байкайбыз азыр кандай болот экен. Так, достор, биринчи заказымды алып келдим. Саат 19:41 болуп кетти. Так, мынакей. 2300 рубль алып келдим, бирок өзүмө таза канча калды ошондо? Өзүмө таза 1652 рубль калды. Коэффициент жестко күйүп кетти, Москва. Бизнес 8 болуп күйүп кетти, бирок пробкадагы 8 балл болуп атат. ХДНК жакта турам. Прям мен коэффициенттин эпицентринде турам да. Азыр кандай заказ берет болот экен? Мен келгенче, бул жака жеткенче тынбай заказ берип аткан, 3 заказ от менен болуп кетти. Бирөө Красный площадька экен. Так, андан кийинки заказ. Долгий поездка берген 1.40 менен албай койдум. И могу заказды алсам от менен болуп кеткен. Патриаршие пруды дейт. Турам азыр заказ күтүп, байкап туралы эми. Бизнес примерге мындай машиналар иштеп баштайт эми. Иштеп баштады. 13-чү немеден баштап, майдан баштап. Москвада сирень гүлдөдү. Погода 20 градус. Москвада вообще сон
айлана қоғыз керемет. Москваның ушундай малы жагат да мага чай, ой карачы. Таптаза. Погода дагы сонун. Албетте бирок Кыргызстанга Бишкекке эмне жетсин. Так, саат канча болду? Саат ровно 12 болуп тур. Шереметьевого келип 1.98 менен заказ алдым. Аз байкайлычы каяка болот экен ал заказ. Жана 8деги ойдон эми чыктым. Химкиде жашайм го өзүмчө. Срочный жумуштар менен үйгө келип, анан эми кайра эми жумушка чыгып баратам да. Азыр көрөлчү 1.98 менен каяка заказ алган экенмин. Мага да аябай кызык болуп атат. Промокодду күйгүзөйүн дегем, анан уже что-то ни туда ни сюда болуп калды. Эмкиде күйгүзөт окшойм. Эгерде эмки смена болсо. Так, достор, саат канча болду азыр? Саат 1 болду. 12:30 да алгам ошондо. Ровно 30-35 мүнөттө алып келдим окшойт. Ярославский вокзалга, Комсомольский площадь алып келдим. Шереметьеводан 4000 рубльга. И дальше заказ алдым. Почти без коэффициент берди да, 1.09 менен берди окшойт, по-моему. Байкайлычы каяка барат экен. Так, достор, саат 1:27 болду. 20 мүнөттө алып келдим. 19 мүнөттө 1174 рубльга. Так, мындан кийинки заказ матмен алып кеттир. Что за заказ был? Шарика-Подшипниковская улицага берген болчу заказ. Что-то мага поддержкадан келиптир. Сообщение мне деп келген болчу экен. Так, чатка. Недавно один из ваших заказов отменили слишком быстро, сразу когда оформили. Команда качества проведет историю отмены этого пользователя, если найдутся еще такие случаи, примет меры, говорит. Спасибо. Так, все. Кожуховский районго келип калдым, что-то бул райондо анча деле заказ түшө бербейт, центрди көздөйт, аптеч керек. Эптеп саат 1-3-4 чейин кыймылдап турсам, анан 3-4 уже аэропорттун сезон туру башталат. Внуково, Шереметьевого таптетип 1-2 заказ кыла койсок, анан эртең мененки час пикти иштей коюп туруп үйгө кире турган болуп атабыз. Так. Эмеде заказ коэффициент кандай күйөт болот экенин байкап көрөлүчү. Бишкекте. Наоборот, алыстайт го бул. Бишкекке быйыл бара албай калат окшойм. Негизи барайын деп пландаштырып атам эле. Эми күйүп баштаптыр коэффициент Бишкекте. Сагынганда ушинтип карап коем да. Так, заказ жок, бирок коэффициент күйүп турат. Центрди көздөй айда берейин. Так, да, бир заказ жеткиздим, тетиги үйгө кирип кетти. Да. Долгая поездка дейт го. Ал урейин бөлүмүттүк черкен. Ал урейинчи так заказ жок болуп атат. Турган жермен берди го. Урматтуу коллегалар, 2-ден 14 мүнөт өттү, дагы бир заказ алып келдим 28 мүнөттө 1385 рубльга. Блюдцты күйгүзө албай койдум, тигилерди кошула албай койду. Кыскасы оценканы низкий коет го деп ойлоп атам. Жаштар көбүнчө бизнес таксини специально музыка угуштуулугуна заказ берет окшойт деп да ойлоп койдум. 12ден кийин 4600 рубль иштедим. 12ге чейин 3000 иштегем. Бүгүнкү план
арендадан тышкары, бензинден тышкары где-то бир өзүмө таза 10 000 иштеп кетсем, ошол жакшы да кыскасы. Бирок иштей албай калат окшойм азыр. Кандай болот экен байкайлычым. Не болсо дагы аракет кылабыз. Общагада жашайт экен могу Гуда. Студент кыз менен баланы алып келдим. Так, саат 4-төн 6 мүнөт өтүп кетти. 53 мүнөттө алып келдим. 52 мүнөттө. Канча болду? 3144 рубльга. Кандай оценка коюп болду экен мага? 2 кызды алып келдим. Мастар тиешип аткан экен, как раз мен келген моментте. Спасать этип калдым да буларды. Жакшы баа коет болуш керек. Надеюсь. Буларга 5 коюп коеюн. Цель бериптир. 17 000 рубль бизнес класска ушундай цель берет. 30 заказ кылса ошо бир жуманын ичинен бир жумага берет. 30 заказ кылсаң бир жумада 5 000 рубль аласың, 45 заказ кылсаң 8 000 аласың, 60 заказ кылсаң 11 000 аласың, 75 заказ кылсаң 14, 90 заказ кылсаң 17 000 аласың. Аябай жакшы да бул бизнес класстын целичи. Өтө жакшы. Кылып койсоң болот муну оңой эле. Күндө чыгып 10 саат 12 сааттан иштесең смело кыласың. Центрден минималкаларды 405 рубльдык 5 мүнөттүк 10 мүнөттүк заказдарды ташып кылып койсоң болот негизи. Иштеш керек да кылыш үчүн. Бул жерде чек-чеген фит турат. Рестайлингтен, авестери, бамперлери да жакшы экен, өңү да жакшы экен, көк. Москвада ушундай жаз келип калды. Сон экен да бул BMW. Негизи эле любой машинанын жаңысы жакшы да. Жаңы кезинде, пробег аз кезинде, бурун элек, сүзүл элек кезинде бардык машина жакшы. Адамдар деле жакшы болот го башындачы. Бир-эки жолу алдангандан кийин, бир-эки жолу авария болгондон кийин жесткий болуп калышат адамдар дагы. Жестокий болуп. Аэропорт Шереметьево алып келдим заказды. Последний заказ. Последний же предпоследний. 55 мүнөттө алып келдим 2961 рубльга. Күн жылый баштады, машина көбөйдү. 12 градус. Погода мощный Москвада. Так, достор, наконец-то заказ алдым. Экинчи парковкага келгем, азыр саат 7:22 алдым да заказчы. Интересно, каяка экенин азыр байкап көрөлү. Парковканы карасаңар, могу машина S-класс турат дейт. Так, 8:28 болду. 58 мүнөттө алып келдим. 2566 рубльга. Так, 1.70 менен да заказ берген болчу, азыр бүгүн көрөлчү кай жака барат экен. Үй жака барса экен. Бүгүн жума күн. Азыр үйгө барып 3-4 саат токтолуп кайра жумага баш керек. Москва Ситинин жанындагы новостройкалар. Ушул жерде жашайт экен клиент. Тоже ушундай пятерка BMW айдайт экен, 22-жылкы лизингке алгам дейт, 22-жылы салондон жаңы 100 000 төлөйм дейт машинагачы. Ипотека алыптыр бияктан квартира. 300 000 төлөйм дейт ипотекага. Тоже самозанятый болуп иштейм дейт. Айына налоговыйга 200 000 иштейм деп, ошодон эле 8 000 налог төлөйм дейт. Калганын скрывать этем дейт да, калган доходдорду. Так, айына доход 500-600 000 болот дейт. Так, достор, мына акыркы заказды алып келдим Москва Сити жактан Красногорскийге, Крокус Сити холлга алып келдим.
2200 рубльга. Ошондо бүгүн 12ден кийин 12800 иштептирмин, 12 чейин 3000 иштегем, ошондо общий 15000, короче 16000 иштептирмин да общийчи. Ошондо аренда 4,5 болсо, майга 2000 кетсе, ошондо 4,5, 6,5, өзүмө 9,5 калып турат да ошондо. Ошондой. Саат канча болду бүгүн? Саат уже 9 болуптур. Үйгө жөнөй берейин. Как раз Химкиде жашайм. Жарым саатта кирип барат экенмин үйгө. Так, ошондой достор. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Эгерде кимге кызык болсо да, кандай видео тартайын, ошону комментарийге жазып койгула, кандай темада тартайын, кайсыл тарифте, кандай плюстары, кандай минустары бар экен ушул видеонун да, эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок, ошону да комментарийге жаза кеткиле. Ким эгерде надежный, жакшы таксопарк издеп жатса, кошулганга, Белес таксопаркына кошулууга бардыңарды чакырам. Эгерде парковый самозанятый болуп иштесеңер, болгону 1% паркинг комиссиясы. Эгерде прямой болуп кошулсаңар, 2%тан кошуп атабыз. Бирок постепенно бардыгын парковый самозанятыйга өткөзүп атабыз бир-бирден. Вывод моментальный, через таксометр акчаны чечип аласыңар. Жолдомо кагазы бекер. Ар кандай пристер, розыгрыштар болуп турат паркта. Приводи друга дегенди дагы улантып атабыз. 2-3 дос балаңарды алып келсеңер, бизден жакшы, жагымдуу белектер бар. Ошондуктан бардыңыздарды биздин таксопаркта күтөбүз. Ким эгерде бул видеону биринчи жолу көрүп атса, мен каналыма каттала элек болсо, обязательно катталып кеткиле. Подписаться деп лайктан басып, бул видеого комментарий обязательно жазгыла. Жакшы нерсе болсо дагы жазгыла, жаман нерсе болсо дагы жазгыла. Сөзсүз комментарийлердин бардыгын окуп, ошол жакты сөзсүз эске алам, эмки видеолорду тарткандачы.